Чыңгыз Айтматов, Гүлсарат. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек 2025. Өрталашкан кара жолдо эски араба айдаган кары киши келет. Араба тарткан кула жорго Гүлсары да картаңат, абыдан эле картаңат. Чоң сайдын таманынан теги кырга чыккычакты итапкан өр. Кышында өтсөң жолдун эки тарабындагы ээн адырдан бороонулуп, кар тозоңу уруп турат. Жайында өтсөң леп эткен жел жортпой үп болуп, дымыктырып курутат. Ушул жол менен жүрүп калган кезинде Танабай өргө чыккычакты чыдабай кетер эле. Жай бастырып жүргөндө жениндей жек көрчү. Жигит күнүндө райборборго көп келип, кайра кайтканда аттын оозун кое берчү. Теминип, тегирең таскак менен чыгып барчу. Жолдош жоро менен чогуу өгүз кошкон арабага түшүп келип кеткен күндөрү да болду. Андайда Танабай арабадан ыргып түшүп, кийимин ыйыгына арта салып, шапылдай басып өр талаша жөнөчү. Чабуулга бет койгондой кажарлана катуу басып, кырга чыкканда гана бир токточу. Анан өпкөсү ачышып, аптыга дем алып, этекте жылжып келаткан арабаны күтүп турар эле. Бирок өгүз басык менен илкигенче ушинткенин артык көрчү. Досунун бул кылыгын маркум чоро тамашалап калар эле. «Эй, Танабай, эмне үчүн ишиң оңунан чыкпай жүрөт билесиңби? Чыдамың жок, шашмасың. Кудай акы, шашмасың. Өлүмдөн башканын баары эрте болгону жакшы деп коесуң го өзүң. Ошондой, дүйнөлүк революция да эртең эле болсо дейсиң. Революцияны кое турчу, ушу Кара Сайдын кырына чыккычакты чыйпыйың чыгып кетет. Башкалар жай баракат бастырып баратса, сен болбойсуң. Жоо кууп келаткансып, камчыланып теминип жибересиң. Ошондо утканың кайсы? Кырга чыгарын чыгып алып, баары бир калгандарды күтүп турасың. Дүйнөлүк революция да ошондой. Досум, билип кой, жалгыз өзүң сүзүп кирип бара албайсың. Жамы журт тегиз жетмейин күтүп турасың. Бул сөздөр илгери айтылган, андан бери күндөр картайып, түндөр эскирди. Мынабы жолу болсо Танабай кырга чыкканын байкабай да калды. Карлыкка моюн сунганы ошо тура. Ашыкпады, кашаңдатпады. Карттаң аттын басыгы менен жаман арабасын кылдыратып келе берди. Кийинки кезде ал арабасын айдап, узак жолго жалгыз чыкканга көнүп алган. Илгерки өзөңгүлөр кагышып, шатыра шатман дуулдап чогуу жүргөн жолдоштору эми жок. Бир сыйрасы согуштан кайтпады. Башкасы өз ажалынан кетти. Көзү тирүүлөрү болсо, төрүнөн көрү жуук болуп үй-үйүндө. Жаштар азыр машина минип жүрүшөт. Картаң ат кошкон эски арабага түшпөйт. Эски жолдо дөңгөлөктөр кылдырттап, бураңдап айланат. Айылга жеткиче дагы далай айланар. Алдыда мелтиреген боз талаа жатат. Каналдан өткөн соң тоо этегин бөксөлөп дагы далай жер. Аты күндөн күнгө алдан тайып баратканын Танабай көптөн бери байкап келатат. Бирок азыр ойлору менен алек болуп, аттын жүрүшүнө серп салбады. Жол узагы чын, чаалыкса картаң ат чаалыккандыр. Мындан кыйын жолдорду баскан Гүлсарат эптеп жеткирер. Куласары түсүнөн улам кулунтайынан Гүлсара тыккан жорго бүгүн Кара Сайдын өрүнөн акыркы жолу араба тартып чыгып, зуулдап өткөн өмүрүндө зуулдап жүргөн узак жолу түгөнүп, акыркы кадамдарын шилтеп баратканын Танабай кайдан билсин. Гүлсарынын көңүлү караңгылап, баш айланып, жер чайпалып, улам бир чет асманга тийип жатты. Бет алдында жол түгөнүп, түбү жок караңгы тоңгуюк, тоо көрүнбөй учкун учат, туманбы, түтүнбү, дүйнө кызыл көрүнөт. Ат минтип мүргүп баратканын Танабай билбеди. Аттын карылыгы жеткен жүрөгү мыкчыла өйүп келет. Моюнчак кысып, дем алышы кыйындап келет. Бир капталына оогон шилиясы уча сөөгүн өйкөп ачыштырат. Тикенби, же кийизинен баш баккан чегеби, моюнчактын астынан сол омуроосун бирдеме жанга батыра сайгылап келет. Чоктугундагы эски жоор карты сыйрылып, ачылып калган эле. Эми ысып күйүп дуулдап келет. Айдоо малтап бараткансып, буттары да оор тартып, туяктарына коргошун уютуп койгондой. Бирок картаң ат чымыркана тартып баратты. Картаң Танабай көнүмүшкө сала анда-санда чү деп божу силкип коюп, өз ойлорун алагды. Танабайдын ойлоноор жөнү бар болчу, ойлоор ою бар болчу. Эски жолдо дөңгөлөктөр жай кылдырттайт. Гүлсары жаны кыйналса да, моюбаган кадимки жоргосуна салымыш болот. Гүлсарат төрт аягы адеп шилтенгенден жорго чыгып, баралына келгенде даңкы даван тартып, өмүрүндө жакшылыкты да, жамандыкты да көп көрдү.
Гүлсары болуп турган тушунда арабага чегиш 3 уктаса түшкө кирбес эле. Бирок ат башына күн түшсө, суулугу менен суу кечет, эр башына күн түшсө, өтүгү менен суу кечет деген кеп ырас. Ал күндөрдүн баары артта алыс калган. Не бир сынаакы жорголор чаңында калып, арылдап мараага чыгып келип, элдин жер дүңгүрөткөн доосуна кулагы тунуп, өпкөсү көөп турчу күндөр да артта калды. Азыр ментип өмүрүнүн акыркы марасына өлө тала жетпей барат. Ал эч качан жеңиш марасына ментип кыбырап араң жетпеген. Эч качан өлүм марасына ментип суулдап тез учпаган. Улам кийинки кадамы акыркы марасы болуп баратты. Азыр дөңгөлөктөр эски жолдо кылдырттайт. Аяк астынан жер көчсө, жаңыдан буту таканчыктаганда жер көчүп баш айланган кулунчак күндөрү эсине түштү. Жайлоодогу кара сазда оюн салып чуркаса, жер былкылдап, тоолор кошо чуркап, күн шаңгырай кишенеп, аскадан аскага секирип, коштоп жөнөр эле. Тепеңдеген кулунчак кишенеп качкан күндү кубалап, куйругун чычайта бадал аралай чаап, кара сууну чачырата кечип өтөр эле. Ачууланган күрөң айгыр кулак чапырып жете барып, кайрып келмейинче салык курсак энесинин тынчы кетип, окуранганына кулак салбай оюн салып кете берчү. Кулунчак күндөрүндө үйүрдөгү жылкы мөлтүр суудан көрүнгөндөй эмнегедир буттарын асманга каратып басчу. Салык курсак энеси болсо таноолорун кытыгылап көбүктөнгөн булут болуп көрүнчү. Кулунчактын баарынан жакшы көргөнү ошол жылуу, ширин сүт булут. Сүт толгон эмчек тырсыйып, кулунчактын оортунан көбүк буркулдап, аптыга жуткан сүттүн таттуу даамы таңдайына жагып турар эле. Жалдуу энесинин салык курсагына жөнөнүп, тумшугу менен эмчекти эрине түрткүлөп коюп турганды жакшы көрчү кулунчак. Бүт дүйнө күнү менен, жери менен, атүгүл энеси менен кошо аптыга жуткан көбүктүү ширин сүттүн ичинде эле. Курсагы тойсо да канбай калгансып, кайра дагы бир соруп, анан дагы соруп коюп тура бергенди жакшы көрөр эле кулунчак. Бирок ал күндөр көпкө созулбады. Алгачкы көрүнүштөр өзгөрдү. Көктөгү күн кишенеп, тоодон тоого секиргенин койду. Чыгыштан чыгат да, жолунан тайбай жүрүп отуруп, батышка батчу болду. Жылкы буттарын асманды каратып баспай, саздуу жерди булчулдатып, таштуу жерди тарсылдатып, жер тепсеп басчу болду. Жалдуу энеси кулунтайынын чычаңын жыттап, мээрленип турчу эле. Эми кээде женине тийгенде ыйык жалдан оорута тиштеп алчу болду. Желини кичирейди, сүтү байыды. Кулакулун эми чөп оттошко көндү. Узак жылдар созулуп түгөнбөгөн, мына азыр түгөнүп бараткан өмүр ошентип башталган.